Акыры Бишкекке кондиционери бар автобустар келди. Былтыр эмне болгону эсиңердеби? Азыр Бишкекте 1407 автобус каттаса, анын 85-inde гана кондиционер бар. Алар мына ушундай көрүнөт. Ак түстөгү чоң Isuzu автобустары. 153, 61, 35 жана 45 каттамдарында жүргөн бул автобустар Германиялык банктын каражатына алынган. Ал эми калган автобустар эмне болот? Бийлик аларга да кондиционер коюуну пландап жатат. Бирок дагы деле коюшу элек. Былтыр эле биротолуу кондиционери бар автобустарды сатып алса болмок. Бирок анда мэрия техникалык шарттарда кондиционер боюнча берене жок экенин, алар $10.000 кымбат экенин айткан. Ошентип алар акчаны үнөмдөп коюшкан. Азыр шаарда 1000 деген Golden Dragon, жана Zhongtong, автобустары кондиционерсиз каттап жүрөт. Алардын ичиндеги температура кээде 50 градуска чейин жетет. Ал эми аптаптуу күндүн астында тыгында туруу оор сыноога айланат. Сизге жаңы автобустар жактыбы? Катталып пикир калтырыңыз.